Саламатсыздар урматтуу телекөрөрмандар, Элтер каналындагы Чак Түш маданий көрсөтүүсү назарыңыздарда. Биз ар жуманын бейшемби күндөрү кыргыз элибизге аттын кашкасындай таанымал белгилүү эл артисттеринен баштап элибизде катылган эл ичиндеги таланттарга чейин чакырып келебиз. Бүгүн да биздин студиябызга элдик таланттар келип отурат. Алды менен тааныштыра кетейин. Мен тараптан баштаганда Зина Төленова эжекебиз келип отурат. Ошондой эле Бурулжан Усубалиева эжекебиз келип отурат. Сабира Сариева эжекебиз жана Кубан Эсеналиева агабыз келип отурат. Мына Кырсызбай жана Шералиев атындагы төш белгилердин ээси, ошондой эле Кудайым берген талант деп айтсак болот. Баягы тубаса, ошо Кудайым бербесе тубаса болбойт, ошон үчүн Кудайым берген талант деп эле бар болуңуздар. Сиздерге ушул 1 сааттык эфирди берип атабыз. Андыктан бизди көрүп аткан телекөрөрмандарга бир жакшы маанайын көтөрүп, андыктан алардын маанайын көтөрүш үчүн өзүңүздөрдүн маанайыңыздар жакшы болуш керек. Бүгүн жакшы таңда туруп, жакшы маанай менен келдиңиздерби? Маанайыңыздар жакшыбы? Мына жаркырап турасыздар. Кудай буйрсан да алдыда жакшы ырлардан ырдап, чыгармалардан элибизге, биздин телекөрөрмандарга бир маанайын көтөрүп бергенге аракет кылалы дейбиз. Бүгүн 10 ноябрь болуп калды. Мынакей күздүн акыркы айлары өтүп атат. Кече эле жаңы жыл болуп, жаңы жыл жаңгырап аткандай болуп атты эле. Жыл аягы кирип келип калды. 2020 жыл качан келет деп жүрсөк, 22 жыл эмес, 23 жылга өтөйүн деп турабыз, Андыктан эми күтүрөгөн күздүн күнү той көп. Кыргызда айта берет, кыргыз биз барган жерде той эле болсунчу дей беребиз. Ошол баталар тийип атат окшойт. Тойдон кыргыздын колу бошобой калды. Качан тойдон кыргыз колун бошотуп бир мамлекет өлкө үчүн ойлонот дейбиз да. Десек, жок кырдайбыз, биз тойлойбуз деп бата берет экенбиз. Андыктан ал да бар болсун, аманчылык болсун деп, Зина эжеке сизден баштасак, өзүңүздү тааныштырып, мынакей жаркыратып медалдарды тагынып келипсиз. Эмне деген медал, мынакей эненин сүрөтү турат, Анан өзүңүздү ушу телекөрөрмандарга тааныштыра кетсеңиз. Саламатсыздарбы, кымбаттуу телекөрүүчүлөр. Төленова Зина, Бишкек шаарынын тургуну. Мен 2 жыл болду ушул Кайрат Салмакеевдин группасына барып катышып, ушул жаш куракка карабай Кудай буйрса, элдин алдында ырдап, жакшы адамдар менен таанышып, жакшы жерлерге барып, 2 жылдан бери Кайрат Салмакеевдин жетегибизде өткөргөн фестивалдарына барып, жакшы жолдошторду таптым, эс алып келип атабыз. Былтыркы жылда болсо 1-чи орунду алып келгем, 36 кишинин астынан. Өзүңүз жашыңыздан бери эле ырдачу элеңиз? Ошол мен жашымда ырдачу элем, анан кийин жолдошум Грункеевди бүтпөй калып, жанагы кимдер Самара эжекенин колунда, алткомузда. Самара Токтакынова. Ошо алткомузда анан бүтпөй калып, ал комуз чертчү. Мен анда-санда бир жерлерден ырдап койчумун, той тамашалардын арасында. Грункеевди окуган экен. Грункеевди бүтпөй калганда алткомузду, жанагы биринчи эстрада чыкпадыбы? Ошолордун арасында ошо бир анча-мынча болуп калган. Белек Эгембердиевдер, ошолор баары чогуу окушкан да. Анан комузду жакшы чертет эле, күйүн да жакшы чертет эле. Анан ошого кошулуп жолдошум менен кээ-бир жерлерден ырдап калчумун. Андан кийин эле туп-топ калып эле бала бакыра. Менин кесибим бүтпөгөн жогорку билим. Өмүр бою циркта иштеп, мен да искусствонун кишисимин. Жакшы төш белгилерим, жакшы ардак грамоталарым бар, цирктен алган, Кудайга шүгүр. Абакир Изибаевич менен иштегем. Цирк тармагында иштегенсиз. Циркте иштегем. Воздушныйдабы? Жок, административный жагында иштеп, администратор болуп жүрдүм, комендант болуп жүрдүм. Изибаев агайыбыздын убагында эле иштеп, ошол агайым менен кошо жүрүп, жакшы. Циркке белгилүү адамдарданмын. Азыр цирктин ардагеримин. Болсун. Ошол. Жакшы, анда келиңиз, кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Биздин телекөрөрмандар дагы ыр күтүп атат болуш керек. Ашыралы Айталиевдин Чабандым болдум эрмеги деген. Ой, жылкычын ыры кечирип коюңуздар. Жылкычын ырын ырдап берейин.
çay suyunu. Jılı kotto çöpün türleri, men jıttaydı bari günlerin. Sanamdan takır çıkmadın ay, kaydasın gel çay suyunu. Sen jılı kıçını çalar, kırkırık doğuşun salam. Ülkemiz için istedik ay, körkünde versin bir zaman. Ülkemiz için istedik ay, körkünde versin bir zaman. Ey barakelde bar bolumuz mınakey oşol өлкөбүz өркүндөсүн өлкөбүз өссүн. Биздин мамлекетибиз гүлдөгөн мамлекет болсо бүтүндөй ушул жерде жашагандардын баарына жакшы болот деген ниетти айтабыз. Эми Бурулжан Нусубалиева эжекебиз өзүңүздү тааныштырып кетиңиз сиз дагы. Бурулжан Нусубалиева, Кан шаарында жашайм. Өзүм кесибим боюнча мугалим. Азыр пенсиядамын. Ушу эми өзүм кичкене эле ыр жандуумунда ушу ал мугалимдик кесипти иштеп жүргөндө деле жаш мугалимдерди ыр коргула айдай берчү эле. Ырдагыла баскыла силер комсомол деп элечи. Анан ушу көп кружокторго катышып жүрдүк ырлар менен. Анан ушу мен азыр айта турган нерсем ушу Нарын шаарынын дом культурасына чогулчу эле да, баарын ал кезде музыканттар да бар эле. Ошондо бир Камчек Жусупов агай ушу көп эме ойноп аккордеон ойноп берчү бизге. Ал агай эми азырында жаш кесим болчу, тааныбай деле калса керек, менден салам угуп атса. Ошо кезде барып калдык, мугалимдер барчыбыз. Анан Лил мектебинен Дөөлөт Архан деген эже барып калды. Ал эжеге да менден салам. Ошол эже Минтөлө мен ыр жазып келдим эле Камчеке. Ушулурду 10 чыгара калсаң десе эле Камчек агай самат деле чыгарып салды да, бир жарым сааттын ичинде эле бир жаңырдычы. Ошондо өмүрлөш болсом сизге мен деген ыр болчу да. Анан ушул да бир ырды ушул жаңы эле чыгарып ушул ырдап эме кылып атканбы, анан ушул ырды угуп калгам, анан ушул ыр көбүнчө ырдалып жүрөт. Кубаныч агай да көп эме кылып жүрөт, катышкан эми Кубаныч агай бизди эме кылып тартып атат, мына ырдатып. Анан азыр ошолорду аткарып берейин. Эми бирок сиздерге да бардыгыңыздарга салам, эл журтка сиздерге рахмат, ушинтип энелерди үйдөн сүйрөп келип ырдатып, мондай эски ырларды жаңыртып, элдин көңүлүн ачканыңыздарга чоң рахмат. Анан ошол Камчек агайдын азыр ушул өтүнүш деген ырын аткарып берейин деп эсиме түшүп атат да. Ушул агайдынчы ушул саматты ушул жол ушундай кыйын эмгектенген агай эле ошол кезде. Gülüşüm senden sorarım, gülgündüy kezde gülüp al. Gümüşüm senden, gümüşüm senden, gümüşüm senden uşul sorarım. Yaşka vermey alıp al,
Татымай сенден сұрарым, елігі бербей алып қал. Ермегім ай сенден, ермегім ай сенден, ермегім ай сенден ұшыл сұрарым, елігі бербей алып қал. Ермегім ай сенден, ермегім ай сенден, ермегім ай сенден ұшыл сұрарым. Бар болуңуз, мынакей жакшынакай чыгарма. Ардайым ушундай жакшы чыгармаларды аткарып бериңиз демекчибиз. Анда Сабира Сарыева эжеке, келиңиз сиз да өзүңүздү таштырып. Мен Сарыева Сабира. Оштук болом өзүм, Көлдүн келини болом, Бишкектин тургуну болом. Ошол мен дагы силердин элтериңерге ийгиликтерди каалайм. Такай ушул ак жолтой эфирлерден болсун, өзүңөргө ден соолук, узун өмүр, бардыңарга, ушул жамаатыңарга албан ийгиликтерди багындырып жүрө бергиле. Биз окшогон ушул апаларды, жаштарды, элден чыккандарды чыгарып, элге жүзүбүздү ачып, чыгарганыңарга силерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ошол мен дагы азыр өчпөсүн менин үмүтүм деген ырды ырдап берейин. Жакшы болот, келиңиздер. Erkelep жап-жаш балача, сүйлөсүн бир сөз талаша, бакыттын минип кемесин, күнгө да калам жанаша, күнгө да калам жанаша. Чекемден терим тамчылап, эмгекке жанды камчылап, чалыккан кезде күч берип, жанасың ойго шамчырап, жанасың ойго шамчырап. Тамылжы таныш жамалым, таңындай сулуу каламым, бакытты жүрөк сен менен, чагылган болуп жананым, чагылган болуп жананым. Махаббат жазган күнүмсүн, маңдайга бүткөн күнүмсүн, өчүрө көрбө жарыгым, өчпөсүн менин үмүтүм, өчпөсүн менин үмүтүм, өчпөсүн менин ümitim. Öçmesin menin ümitim. Бар болуңуз мынакей, эми кубанага негизинен сиз ушул кыргыз маданиятындагы обондордун баардыгын билесиз да, баардыгын ойнойсуз. Канча деген таланттууларды алып келип атасыз. Кээ бирөө аны дагы аткарып ойноп бере албайт. Анан сиз ушунча обондун баарын ойнойсуз. Негизи өзүңүз мындай обон чыгаруу оюңузда барбы? Ушунчаны ойногон адамда обон чыгарса деле болот го дейм да, кандай? Рахмат. Жакшы суроо бердиңиз. Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр, кутмандуу күнүңүздөр менен. Баарыңыздарга
тынччылык, ийгилик, токчулук, барчылык каалайм. Бул сурооңузга жооп берейин эми. Мен ушу обон чыгаруу дегенге эч качан мындай ойлонгон да эмесмин, умтулган да эмесмин. Себеби эми муну өзүңүз айткандай тубаса талант болуп бала кезимден кармагам. Мектеп жашында бара элек жашыман баштап үйрөнүп баштагам, анан кармап жүрдүм. Анан студенттик кезде, окуучулук күндөрдө кармап жүрдүм. Анан окуу жайды бүткөндөн кийин өзүм политехникалык институт бүткөм да. Анан ал кезде жолдомо менен алыскы райондорго аякта иштеп келдим, Тогуз-Тородо иштеп келдим. Казарманда. Анан ошо кызмат менен жүрүп, ушул аккордеонду обон чыгармак ойго келмек түгүл, аккордеонду кармабай калган бир кенен 20 жылдай кармабай калдым. Анда санда эле тар чөйрөдө кичине эле кээде эле бир кармабасам, аккордеон үйдө бар экен, унутуп калгандай күндөр болгон эми кызмат менен жүрүпчү. Анан ошо кийин баягы чыгармачылыкка кайра ушундай башотум менен киришип, 15-14 жылдардын этегинен эле баштап кирише баштадым. Анан баягы жаш кездеги колдун ийкемдери да келбей калыптыр. Кол катып баштайт да. Кол бирөөлөр айтып аткан жыгач болуп калдыр депчи. Анысындай ушундай ийкемге келбей калыптыр. Акылым менен момундай ойносуп элем, кап ушундай ойноюн десең эле колум укпайт да меничи. Анан эми баягы кайра баштаганда кичине ошо колдор көнүп калды. Анан болбосо жаш кезде будан да жакшы ойночу элем. Анан ошо чыгармачылыкка аралашып жүрүп эле ушундай өзүңүз көргөндөй канчалаган апаларды, эжелерди, карындаштарды арасында бираз мырзалар бар, аларды кошуп ушу ырдатып жүрөм, көптөгөн эфирлерге барып жүрөм. Анан кийин эле ушу бир обон чыгарып көрбөйсүң деп бирөө текст бере калды эле, грамоталык Үмүт Абдыраманова деген. Анан Шайыр апалар деген топту жетектейм да, Достук үн тобунда. Ошол топко ушундай Шайыр апалар деген ыр жасты менен ошого бир обон чыгарып көрбөйсүң дегенден эле бат эле чыгара калдым. Жана Камчыбек айда айтты го, Бурулжан. Ансырында мен деле ошо бат эле чыгара калдым, жакшы удачный чыгып калды. Ошону ырдап жүрүшөт Шайыр апалар, дагы башка жерлердегилер дагы ырдап жүрүшөт Шайыр апалар. Анан да бир-эки обонум бар, эми ал анчалык популярдуу боло элек. Анан бирок ырдашып атабы аларды? Ал популярдуу боло элек, Шайыр апалардын популярдуу. Анан эми ойлонуп атам, анан эми убакыт деле таппай атам, чынын айтсам, тиги ушундай жанагындай иш-чаралардан, өзүңүз айткандай аш тойлордун мезгили, анан өзүмдүн да үйдүн жумуштары бар дегенде, анан ушу ойлонуп бир отурсам чыгарчыдай экенмин. Бул баягы оңой деле эмес экен, бирок баягы түйшүгү бар го. Аракет кылса эле. Анан ошону ойлонуп атам, эми ойлонуп ушу чыгын албай да жүрөм ошо. Анан бул эжелериңизде болсо ошо эл ичинен эле тапкан өнөрпоздор, кээ бирөөлөрү, мынакей айрымдар өзүлөрү мени таап алып, соц тармактардан же бирөөнөн сураштырып, бирөө аркылуу таап алышып ал эле анан кийин ырдайт эле, мен дагы ушундай мага ойноп бер деп калат. Мен деле барайын эфирлерге дегендей мындай деп калышат. Анан мынакей деп эле ушу четинен эле ушуларга кызмат көргөзүп берейин деп эле ушуларды ырдатып эле жүрөм, обон чыгарган. Жакшы, мынакей эми балким обон чыгарма чыкса, жакшы чыгарма өлбөй калат экен да. Өлбөс өчпөс болуп, кээ бир ыр менен эле. Маселен Атай Огонбаев 3 ыр. 3 ыр менен 3 ыры тең ырдалат го өмүр бою. Кыргыз жашаган, кыргыз кылым бою жашаса ошол кала турган ыр да. Атай Муса Баятовдуку маселен. Кээ бирөөнүн 1000ден ашык обонум бар дегендер бар. Бирок Атай Мусалардыкы эми 1 ыр, 2 ыр, 3 ыр менен Кыргызстанда жашап келатат да. Ансыңарындай балким чыгарсаңыз кандай жакшы деген Мамырасыл досумдун ыры хит болуп кетти го, бат эле. Анан ушундай болот экен да, ар бир нерсенин өзүнүн убагы болот экен, элге сиңимдүү да жагы болот экен. Буйруса болуп калар, алдыда чыгармачылык. Аракет кылсак. Чыгармачылык демина кайрадан 20 жылдан кийин чыгармачылыкка кайтып, катып калган колду жумшартып, кайра ойноп, ушул чыгармачылыкка алып барышып, аралашып атканыңыздын өзү дагы чоң жетишкендик. Рахмат. Анда кандай эргүү болсо ырдап бересизби телекөрөрмандарга же анан? Мен ырдап берейинби? Ырдап берем. Ырдап берем деп ырдап берсеңиз ырдап берейин.
Бирок мен ушу айымдарды да дайындап келдим эле. Буларга убакыт жетишесизби? Убакыт жетет, убакытты табабыз азыр. Кайра ырдатабыз бул кишилерди азыр. Болсо ырдап бериңиз. Капа болсоң ырдап берейин. Шекербек мырзанын дагы сунушун четке какпай. Ошо бир ырдай жүргөн ырларым ушуларды кичине кийинчерээк үйрөнүп текстин жаттадым эле. Анан анда санда ырдап койчу элем, ушуну ырдап көрөйүнчү. Өзүм дагы көптөн бери ырдай элек элем ушуларды. Камчыбек Турсункулов агайыбыздын «Унута албайм» деген бир жакшы чыгармасы бар, ошол мага жагат. Махаббаттан таптык деп бактыбызды, жазды күтүп узаттык, жайды кыштык. Жазда келди кечикпей бирок биздин, кайсы шамал торуду алды бизди, кайсы шамал торуду алды бизди. Чокко салып өзүбүз ишеничтен кеткениң өкүнүчтүү. Тоскоолдордон өтөбүз дешкен элек, тоса албадык толкунга төшүбүздү, тоса албадык толкунга төшүбүздү. Шамал болуп удургуп булутайдайм, көңүлүмө бейкуттук уюта албайм. Сени билбем аракет кылып канча, унута албай токшоймун, унута албай, унута албай токшоймун, унута албай. Сени билбем аракет кылып канча, унута албай токшоймун, унута албай, унута албай токшоймун, унута албай, унута албай токшоймун, унута албай. Ой, баракелде. Ушундай нерсе болсо ал унута албайт да, унута албайсыз да, аны кантип унутасыз? Жакшы. Рахмат. Келиңиздер анда катар-катар эми ыр берейин, бирден суроо бердик, эми ырдаталы, ырдайм деп келгенейин дегендей. Зейнеже кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Булактагы кездешүү деген. Булактагы кездешүү, Арстаналы Маликеевдики кош керек обону. Асман тону, ай тону, көлда тону, алмасым албы бойлор менде тону. Сезип калдың ай мөлбөл ак сүйүндө, сен отурган булакта, сен отурган булакта мен да отуруп.
kareginde, karanın ay kareginde kaldım eken. Bardığı ölmez bulup sağarın ağlar. Karanın ay kareginde, karanın ay kareginde kaldım eken. Asman tunu, ay tunu, kunda dolu. Almasım aldı oylor, mende dolu. Sezip kaldın ay mölmel aksuyunde. Sen oturgan bulakta, sen oturgan bulakta, min oturup. Sezip kaldın ay Карач мурун кырлар кандай керемет а? Баягы булакта отуруп, ал отурса айки бар, ада отуруп ошо булактан азыр эми WhatsApp менен, телефон менен отурушуп алып, таанышат экен. Ал убак керемет болгон. Келиңиз, Бурулжан деп мынакей Нусубалиева эжекебиз өзүңүз дагы ыр жазган, ырга жакын акын чыгармачылык Мен экенсиз. китепте жазам ала келбептирмин. Анан Ыр жазасыз да, онда жазып жүрөм. Үчүрүм YouTube аркылуу чыкты. Кубанагайдын жардамы менен. Күмүштой, Иманым, классташым деген ыр чыкканда. Ырлар сөзү, Сөздөрдү менин ырларым патриоттук темада, сүйүү темасында ырлар жок. YouTube каналына чыктык. Иманымды тойлордо ырдап жүрөм. Жаштарды имандуулукка тарбиялоо боюнча. Ону да өзүмдүкү. Сөз обон. Ал эми азыр ыр жазганда бул аранжировкасы кымбат болуп эметип калат экен. 4 түрдө ошо жаздырып ырдап жүрөм. Анан эми Кубанагайдын да колу бошуп айтат. Аккордеонго салып да бир чыксакпы деген оюм бар да. Анан ошо ырлардан да бир ырымды жазгам. Апам махабаты деген баягы кино сериал боюнча Жеңишкүл Эзебек эже менен сүйлөшүп ушуларды чыгаралы деп алып баргам. Анан эже жактырып жаккан, эжеге чыгаралы деп артист кимди ырдасакпы деп жүрөнөн калып калганбыз да. Ошол тема боюнча жакшы бир ырды Токтой Гасаналиевке сунуштадым. Так, Норус деген ырды, Нарыным деген ырды ырдайсыңбы деп. Анан көбүнчө ал кездерде көп эмелерге кабыл албай аткан ырларды. Анан бизден да акча сурайбы деген сүймөтүшеби, иши кылып, ошо боюнча эле анан токтоп калдым. Анан эми бай өзүбүздүн илгерки көнгөн аккордеонго эле ырдап эметелчи деп эми кайра ырдай баштадым. Анан силер эми эстрадага дагы көп эмет баягы кичине катачылык кетет экен деген ойду айтышты да, эми биз артист болгондон кийин кетет да катачылык. Анан ошон үчүн баягы бул азыр эми ырдап, Кубанагайдын эмеси менен ушу группасына кошулуп кичине репетиция кылып ушинтип кайрадан ырдай баштадым ошол. Эми азыр ушу аккордеон эски ырлардан көбүнчө жакшы эл жакшы көрүп атышат. Угуп, азыр мен ишкер грейдерчи жигитке деген ишкер жигиттин ырын ырдап берейин. Темасы азыркы жаштарды эмгекке тарбиялоо боюнча. Азыр жолоңдогондор жакшы да, ушу жолоңдогондор. Жолоңдоп жүрүп анан ошо эмгекке чык таанышканда ырдын негизинде. Карабалта бишкек жол. Жол көрдүм тоолар ашып мелтиреген, эр көрдүм каршы теше таш жиреген. Кериле грейдерге минип алып, тогузов тогойнунда кум шилеген. Таппай айла үмүткө, көнүм жибек жигитке. Грейдерчи курбалаш, токтосоңчу мүнөткө. Ой жайып жолду карап мен да келем, кездешем жигит менен эчен. Түшпөстөн грейдерден күлүп коет, анда мен не деримди билбей кетем. Милдети бар түшүнгөн, жолочу үчүн күтүнгөн. Грейдерчи турбайбы, жолго коздук түшүргөн.
Uşağın bütün işin Üstünde gülün dövü minin içim Gelemin koytulduktu uşul жазda Artıman erçi temin şaşpa şaşpa Düşün kızlar sırına İşin sözün çınına Tomsur dalayga Tolsun bağı sınıma Düşün kızlar sırına İşin sözün çınına Tomsur dalayga Tolsun bağı sınıma Tomsur dalayga Tolsun bağı sınıma Barakelde var bolunuz. Анда Сабира Сарыева эжеге кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Мен ушул эфириңерден пайдаланып, курсак ток болсо, заманыбыз тынч болсо ырда болот дегендей, биз ушул ырдаш үчүн дагы музыка кошто болсо, онун үнүбүз окшошпой калат. Ошон үчүн ушундан пайдаланып, Кубанычка рахмат, ден соолуктар болсун, үй бүлөлүк бакыт тилейбиз. Такай эле ушундай чыгармачылык менен алып барышып, узак өмүр сүрүп, дагы да биз окшогон нечен шайыр апаларды чыгарып жүрө бер. Канча элдин батасын алып атат, канча элдер алкыш айтып атат, ошолордун баарысы кабыл болсун. Анан мен бир эле истеген ырды аткарып берейин азыр. Жакшы болот мынакей. Куанагайдына. Рахмат. Мынакей эфирден пайдаланып сизди айтып кетти элиңизден. Жакшы сөз жанелтет дегендей жакшы комплименттер. Рахмат. Өзүңүзгө да ошондойлорду каалайбыз. Жалпы эле баарыңыздарга, деле кыргыз элине бүт баарыңыздарга жакшылыктарды каалайм. Жакшы эргүү менен ойноп берсин деп атат да Кайсын дедим? Бир элес. Бир элес же бир элес деп коебуз да. Бир солонун сололугун бергенде, белек кылып бүйөсүңө бергенде, о кара көз ойдогудай бир жанысың, өмүрдөгү жыргалына келгенде. Көңүлдөгү көп элести карасам, сага такыр таппай адашам. Ошол сулуу деген сири, жүрөктөгү сага берген таразам. Неге сага ким тарбия берди экен, кандай бүлө эркелетип келди экен. Анда сага алагдымын өзүмчөй, күндө сага бир жолугуп келбесем. Анда сага алагдымын өзүмчөй, күндө сага бир жолугуп келбесем. Анда сага алагдымын өзүмчөй, күндө сага бир жолугуп келбесем. Баракелде, караңызчы, мурдагылар кандай бир таасир, ошо тарбиялык мааниси да бар да. Бар болуңуз демекчибиз. Эми кайра ушундай, атайын келгенден кийин эжекелерди улам-улам тердеткенче ырдатыш керек да. Ушундай ырлар менен ырдайм деп келип отургандан кийин деп тойдо бир тамада сурайт дейт, бир апага барып сурап калат экен да. Айланайын апа, бу чай жакшыбы, чал жакшыбы дейт экен да. Кайрананда ал кемпир дагы мыкты экен да айтат дейт, айланайын балам, тердесе экөө тең эле жакшы деп. Анан анын сыңарында эми бул кишилерди ырдайм деп келгенден кийин тердеткенче ырдата элем, Анан сизге суроо берейин, эми дагы бир негизинен ошол жолдошум дагы окуп бүтпөй калды дедиңиз. Сиз өзүңүз окуп бүтпөй калып, эмне себеп болду? Экөөңүздөр бүтпөй турмуш курдуңуздар, же бүтпөй эмне? Турмуш курбалык окшойт. Анан кургандан кийин наракы да бүтүрбөйт белеңиздер. Ичак университетке киргенден кийин чыга албай калат экенсиң. Ал убакта кайнена кайната деген бар болчу. Ал кишилердин сөзүн эки кылбай, эми болуштур эми. Чай пайын кайнатып жүрө чыга кылайын деди. Майлы деп чай пай кайнатып, ошону менен анан. Анда бир сөз ушундай мыйзам эле да.
айтылгандан кийин кишилерге өйдө карап сүйлөй алчу эмеспиз да. Андайын бала чакалы болдук дегендей. Балдарды өстүрүп, балдарды чоңойтуп. Ошо балдардан мына ошол атасын тартып музыкант болгондор барбы? Жок болгон. Андай жок. Сизди тартып цирк жакка баргандар да жок. Бир неберемдин үнү бар. Ошол бир неберем ойлойм. Мендин үн болот го деп ойлойм да. Буюрса анда. Бул орусча окуган балдарын көп эме кылбай калат экен да, анан бир неберемдин. Туура айтасыз. Негизинен орус мектепке эмне себептен бересиздер? Ушу сурайын деп ушу суроону бергим келип жүрөт да. Ошону баягы Советтер Союзунун убагында орусча окуса эле илимдүү болуп, кыйын болуп кетет дегендей эми тартип менен көндүк да ал убакта. Анан балдар ошол уулум орус класска берди, өзүм 67 школдун жанында жашайм. Ошого уулум берди, анан эми мейлим өзүнүн балдарын. Мен өзүмдүн балдарымды өзүм билип чоңойтtum элем, бул бала да өзүнүн балдарын өзү билип чоңойтсун мейли деп. Каршы болгон жокмун да. Себеби сурайын дегеним, илгери чоң ата чоң эненин колунда чоңойгон балдар, неберелер ошондой баягы салабаттуу, ошондой сүйлөп, анткени жомок айтып берген алар. Тарбия башкача болгон да. Азыр биз ушул орус мектепке беребиз дагы билимдүү болсун дейбиз, бирок дили башкача болуп чоңоюп калып атат да. Кыргыз мектепке бериш керек экен, кыргызча нукура үйрөтүшүбүз керек экен. Себеби башка өзүбүздүн эле кошуна мамлекеттерди карасак, Өзбекстан, Казакстанда абдан ушул тарабынан өнүгүп баратат да. Биз ушул орус мектеп, анан англисче үйрөнсө экен, анан чет өлкөгө чыкса экен деп эле кетирип атабыз да. Мыкты балдар бизде иштеш керек. Эртең бизде иштеп мамлекетибизди көтөрө турган балдар чыгышыбыз керек да, накта улуттук тарбияда. Мына сиздер ырдап атасыздар, ошондой ырларды ырдай тургандар чыгыш керек, Кудайым буйруса. Анан Бурулжан эжеке, сизден кийин бурулуп эркек балдар болду да, Бурулжан деген. Жакшы суроо бердиңиз. Кыргызда ушундай го. Туура, ошол Кыргыздагы ушул атты ушундай ырымдап туруп, ушундай эме менен коет да, менден кийинкиси бурулбай калды. Эки агам бар, калганыбыз кызбыз. Да, баарыбыз кызбыз. Бурулжан десе да болбопту да. Бурулжан деп буруса да болуптур да, менден кийинки сиңдим келди. Ал жакында эле ошо президенттин колунан медаль алды. Мугалим менден кийинки 5 сиңдим. Бул баары тең өнөрлүү. Мурун үй бүлөлүү өнөрлүү тобунда көп алдыңкы месторлорду алып жүрдүк, Чумгал районунан. Жакшы. Анан мен дагы бир ушу сапар айта кетейин, жана эмеле суроо бербедиңизби, өзүм алгачкы нарын педагогикалык окуу жайын бүткөм. Андан кийин Улуттук университеттин филология факультетин бүткөм, 30 жыл мугалим болуп иштедим да. Анан азыр жакшы суроо берип атасыз да, ушул малдан мен да бир эметип кетейин, пайдаланып. Тил маселеси боюнчачы, мына кыргыз тилчи катарында айтып кетейин, жаштарга энебиз, эжебиз деген туура маселе козгоп атасыз да. Бул эми орчунтуу маселе да. Тил мисалы үчүн мен өзүмдүн эмем боюнча мен жакшы эле билем. Азыр жанагы орус тилди окутуп кетип атпайсызбы? Мына жаштарга эмелерге айтарым. Биринчи өзүнүн эне тилин, эне тилин биринчи үйрөтүш керек балагачы чыккандан кийин. Азыр бизге шартка жараша 5 саат орусча экен эмне деп атпайбы? Биринчи өзүн калыпка салып кыргыз тилин окутмайынча бала кийин кайра орус класста окуган бала эч качан кыргыз тилин үйрөнүп, кыргызча телевидение көрүп, кыргызча газет окуп, эч кандай кыргыздын каада салтына көнбөйт. Мисалы үчүн мен 2 эркек балам, бирөө орус класста окуду, бирөө кыргыз класста окуду. Орус класстагы окуган баланы салыштырып дагы практика жүзүндө көрдүм да. Ал орус класста окуган бала жана айтты, анан жанагы салтты, анан даже бул кыргызча сүйлөткөн телевизорду бар өчүрүп коет. Тиги балам баптыр кыргызча коет, эскичилик эметет. Анан мен ушу айтып кете турган эмем, мурун кыргыздын баласы солдат куарыл үйрөнүп келчи. 1 жылга 2 жылда эле орус тилинчи. Анан ушу эне катарындагы, эже катарында айтып кете турган нерсем, алгачкы жолу сөзсүз түрдө өзүнүн эне тилин окутуп туруп, өзүнүн кыргыз тилди окутса, кыргыз тил баштап, андан кийин деле мындай үйрөнүп кетет. Азыр бардык шарт бар. Если өзүнүн эне тилин окуган бала эч качан башка тилде эметпейт. Өзүнүн эне тилинде окуган бала бардык тилди алып кетет. Ошо менин айтарым да, ошо эсине алсын. Айтасыз, себеби эненин сүтүнө эм чоңоюп атат. Өмүр улап жетилип атат дагы. Анан кайра өзүнүн эненин тилин билбесе, айтматып айткандай анда маңкурчулук болуп калат. Биринчи өзүбүздүн тилди билиш керек. Союз учурунда дагы экинчи тилибиз, экинчи эне тилибиз орус тили дей берип, өзүбүздү азыр өзүбүз эгемендүү болуп туруп дагы эле экинчи тил, ошо расмий тил деп кошуп алып атпайбызбы?
башка мамлекеттерде андай жок да. Тил маселесинде күндө сүйлөшүбүз керек. Буга балким телекөрөрмандар бу алып баруучу бул жака эмне кирип кетти дебесин, бирок бул тил көйгөй күндө айта турган сөз. Сөз эле 23 сентябрда эне тил күнү деп ошондо сөз кылбай, күндө айтышыбыз керек. Келиңиз анда ушу көйгөйгө да кирип кеттик, эми ырга кесек берели. Мен ырдап берейин. Кыргызстаныбыз өнүксүн эле Кыргызстаным деген ырдырдап берейин. Жакшы болот. Жалпы элдин артынан. Oyun gülkü şattık baskanım, örçü durmuş kulaş çaşkanım, ömrüm örnek berüçün ay, örkünde bir Kırgızistanım, ay Kırgızistanım, oy Kırgızistanım, örkünde bir Kırgızistanım. Yumşak dili biğik askanın, örçü kulaşkanın caskanın, taza baday deneçin alsın ay, taşkınday bir Kırgızistanım, ay Kırgızistanım, oy Kırgızistanım, taşkınday bir Kırgızistanım. Derelep tonun başların, gülküylep karı yaşların, köngülümdü gökö serip öpçün ay, gülküne bir Kırgızistanım, ay Kırgızistanım, oy Kırgızistanım, gülküne bir Kırgızistanım, ay Kırgızistanım, oy Kırgızistanım, gülküne bir Kırgızistanım, örkünde bir Kırgızistanım, örkünde bir Kırgızistanım. Баракелде, Кыргызстаныбыз өркүндө өссүнчү. 30 жылдан бери эмнени гана көрбөдүк, эми мындан ары бир өркүндө өсүп, ойлогон тилек максаттарга жетип дегенде, биздин дагы ошо жетекчилер күнү түнү тыным албай азыр дагы иштешип атат, дагы иштесин дегенде, ошо эл үчүн келген жетекчилер эл үчүн, жер үчүн кызмат кылсын дегенди айтабыз. Келиңиз анда Сабыр эжеке, сиз жана айтып калдыңыз, Ордолу Оштон деп, Ош жеринен. Оштун кайсы жеринен болосуз? Оштун Төлөйкөн Озгор деп Акбуранын боюнан болом. О, мына Акбуранын бою, Төлөйкөн деген айыл, не деген керемет айыл, Төлөйкөн деп илгертен аты дайын. Ошондуктан ошондой жерден, касиеттүү жерден чыккан экенсиз, өзүңүз да жаш кезиңизден ырдап ичип элеңиз, бала кезде, жаш кезде деген. Мен мектепте окуп жүргөндө кружокторго катышып жүрчү элем. Анан ошол бойдон эле кийин окуганда, студент болгондо кружокторго катышып жүрдүм. Кайсы окуу жайды бүттүңүз? Арабаеваны. Кесип кайсыл? Жемпетте. Психолог болуп жүрдүм кийин, психолог. О, психолог. Өзүңүз азыр бүт баарын билип отурган экенсиз да, дегенде. Жакшы. Оода илгери ошол Жемпет деп аты катуу чыкчу эле. Ошо биздин кичинекейибизде агаларыбыз айтып калчу, Жемпетке бардык деп. Кийин түшүнбөдүм эмнеге барып жүргөндөрүн Жемпетке. Көрсө ошол жакта экен да, иштин баары. Жакшы, келиңиз анда кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Мен өтүнүш деген чыгарманы аткарып берейин азыр. Жакшы болот, кара.
жаз гүлүндөй нурну чачып ачылган кызыл гүлдөй жыты аңкып сүйлөгөн ырдап жаткан үнүңдөн ай жаткан сыйт бол сайрап жаткан сыйт бол сайрап бол тыншап өзүңдү ойлой берип убарамын жакшы сөз угуп качан мен кубанамын бул менин жүрөгүмдүн өтүнүчү алтыным кабыл алчы алтыным кабыл алчы суранарым ойдого косалыкты кетире албай өзүңдү көргөндө мени көзүм албай айсыңбы жөгөттөгү кантип жетем алтыным кыйнадың го ардагым кыйнадың го сен үчүн бардай айсыңбы жөгөттөгү кантип жетем алтыным кыйнадың го ардагым кыйнадың го сен үчүн бардай алтыным кыйнадың го ардагым кыйнадың го сен үчүн бардай Ey баракелди. Мынчалык мына кыйнады. Баракелди, бар болуңуз. Биз эми баягы убакыт деген ушундай билинбей зымырап өтө берет экен. Өткөн убакыт кайра кайтып келбейт экен. Ошондуктан өмүр көз ачып жумгунча өмүрдө өтүп кетет экен да. Ошондуктан ушундай ырдап, ыр менен, көңүл менен жашап бар болуңуздар, жакшы ушундай өмүрдө жакшы ырларды да элдин көңүлүн көтөрүп жүрө бериңиздер. Кыска сөз. Шекербек мырза, сиздердин тележамаатка чоң чыгармачылык ийгиликтер каалайм. Ишиңиздер илгерилей берсин. Биздер момундай өнөрпоздорду чакырып, ушундай элге таанытып, эл алдында чыгарып атканыңыздарга жалпыбыз менен ыраазычылык билдиребиз. Андан сырткары ушул ыр-чайымдарга дагы чыгармачылык ийгилик каалайм. Бар болуңуздар, бай болуңуздар. Кыргыз элим бир бололу, бар бололу, оорубайлы. Баракелде, бар болуңуздар, арыбаңыздар, карыбаңыздар, талыбаңыздар, барыңыздардын ошо тилек урматтуу Кубанбек айтты деп ойлойбуз. Андыктан сиздер дагы ушул дайыма жакшы чыгармаларды аткарып жүрө бериңиздер. Урматтуу телекөрөрмандар, биздин көрсөтүүбүз соңуна жетти. Кийинки көрсөтүүдөн жолукканча аман туруңуздар. Байлык издеп турмуштан, бирөө жашайт бакыт тилеп жылдыздан,
Başkalardı bilbeyim birok, a menin baylığımda, bakıtımda Kırgızstan. Asıl düğünü tapmay açı turmuştan, adamlar var aruluktan jılmışkan, andaylardı bilbeyim birok, a menin ar namısım, abirim da Kırgızstan. Özgert başın oylop takka tırmışkan, hükümdardın göbün gördük turmuştan, özgölördü bilbeyim birok men üçün öýde turat büt barınan Kırgızstan. Я закохана. Мы любим и верим. Ince nimaz kalbim hasta. Ben şunu şundaq yaxşı görəmən, onunsiz yaşamayman. Им ziyar. Biz ondan uzun süre ayrılamıyoruz. Çünkü seviyoruz. Я кахаю. Жүрөгүмдүн ар бир соккон кагышы сагарын алат. Мен аны бөк сүйөмүн. Я віддам життя своє. Мы готовы отдать все свои силы И знания за нее. Mazır asım da canıqla fidai vatan kunum. O gülləş üçün qolumdan kegiçə özümün hər tərəfdən qoşuman. Зас адак завгана, sakvan padaldi zavguda. Biz onu saklamak için her şeyi yaparız. Подарить радats. Кашык каным калгыча калкалоого даярмын. Окуну барсында берерге аңға. Кыргызстан – це моя батьківщина. Хай завжди цвіте. Это родина, Культура, традиции природа. и, конечно же, самые добрые и отзывчивые люди. Kırgızistan xane dumim است ve ma Kırgızistan'a besyar dost daram. Bu bizning ana davlati. Qirg'iziston mening vatanim. Им zivatan. Doğduğum, Büyüdüğüm emek ettiğim ve saygı duyduğum Kırgızistan. Радость весна, мой Кыргызстан. Kırgızistan meni yurtum. Suyum seni Kırgızstan, жүрөгүмдө Kırgızstan. Бул жашоодо бизге берилген көп мүмкүнчүлүктөр бар. Байке чек алыңыз. Бирок биз аларды дайыма колдон чыгарып жиберебиз. Баягы эле кыйын жашоо, күнүмдүк оокат бизди арбап алган. Токто, бардыгын кайра башынан баштоого убакыт келди. Мамлекеттик салык кызматы биз үчүн чоң мүмкүнчүлүк жаратты. Соода түйүндөрүнөн чек баракчасын талап кылып, салык чек тиркемеси аркылуу көптөгөн байгелерге ээ болуңуз. Алло. Менде салык кызматынын алкагында уюштурулган лотереядан утуп алган батириңиз кут болсун. Айланайын кыргызым, бириңди бириң жебечи. Адашпаган пенде жок, акмак саткын дебечи. Жакшың болсо ашырда, жаманың болсо жашырда.
Түз эфирде жаңылыктардын түшкү чыгарылышы, студияда Рахат Кыдыр Токтоева, саламатсыздарбы. Президент Садыр Жапаров окумуштууларды жана илимий ишмерлерди кесиптик майрамы илим күнү менен куттуктады. Анда өнүккөн өлкөлөр бардык иш аракеттеринде илимге таянып алдыга жылып жатканы, Кыргызстанда мамлекеттик деңгээлде дүйнөлүк тенденцияга багыт алганы айтылат. Урматтуу илимпоздор жана окумуштуулар, кымбаттуу илим тармагынын кызматкерлери, сиздерди илим күнү менен чын дилимден куттуктайм. Дүйнө жүзүндө жыл сайын 10 ноябрда коомчулуктун илимге болгон аң сезимин арттыруу үчүн бүткүл дүйнөлүк илим күнү белгиленет. Ошондон улам Кыргызстанда дагы илимдин жана илимпоздордун ролуна зор маани берүү максатында ал кесиптик майрам катары белгиленип келет. Учурда мамлекетибиз дүйнөлүк атаандаштыкка туруштук берип, андан ары өсүп өнүгүп кетүүсүнө өбөлгө түзө турган илимий багыттарды аныктоого умтулууда. Бул багытта ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар тиешелүү илимий мекемелер менен тыгыз карым-катышта иш алып барышы керек. Глобалдашкан, экономикалык кризистер тоорган, ресурстар чектелүү болуп турган дүйнөдө артыкчылыктуу илимий багыттарга татыктуу маани берүү жана тиешелүү каржылык колдоо көрсөтүү менен гана өлкөбүздүн туруктуу өнүгүүсүн камсыздай алабыз. Туруктуу өнүгүү үчүн биргелешкен фундаменталдык жана прикладдык илимий изилдөөлөрдү өнүктүрүү, заманбап окуу лабораториялык базаларды түзүү, илим, билим берүү жана өндүрүштү натыйжалуу байланыштыруу абзел. Бул үчүн жогорку окуу жайлар менен илимий изилдөө институттарын интеграциялоо саясаты жүргүзүлүүдө. Бул жараяндын натыйжасында жана илимий чөйрөнүн бир максатты көздөп, бирге иш алып баруусунун негизинде жакшы жыйынтыктарга, ийгиликтерге жетишебиз деп үмүт артам. Өнүккөн өлкөлөр бардык иш аракеттеринде илимге тайынып алдыга жылууда. Дүйнөдөгү эң ири университеттер жөн гана билим берүү мекемелери эмес, баарынан мурда фундаменталдык жана прикладдык илимди өнүктүрүү борборлор болуп саналат. Биз дагы мамлекеттик деңгээлде дүйнөлүк тенденцияга багыт алуудабыз. Бул жана башка аракеттер сиздердин кесипкөйлүгүңүздөр жана бай тажрыйбаңыздар менен ишке ашат. Сиздердин илимге кошкон салымыңыздар келечекте мамлекетибиздин атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн арттырууга өбөлгө болоруна терең ишенем. Бул максатка жетүү үчүн сиздерде жетишерлик илимий потенциал жана өлкө жетекчилигинин саясий эрки бар. Кымбаттуу илимпоздор, кесиптик майрамыңыздар менен дагы бир жолу куттуктайм. Сиздерге кажыбас кайрат, терең изденүү, чыгармачыл ийгилик каалайм. Бекем ден соолукта болуп, бакубат өмүр сүрүңүздөр. Илим күнү менен биргеликте Кыргызстанда жаштардын күнү да белгиленет. Буга байланыштуу өлкө башчы Садыр Жапаров жаштар күнү менен куттуктап өттү. Анда жаштар биздин негизги таянычыбыз жана бөксөргүс байлыгыбыз экени белгиленген. Урматтуу жаш муун өкүлдөрү, силерди жаштар күнү менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Дүйнө жүзү ушунчалык тез ыргакта өнүгүп, технология, инновация жана башка тармактарда күнүгө болуп жаткан жаңылануулар, өзгөрүүлөр менен кошо жаңы чакырыктарда чыгып жаткан маал. Мына ушундай кырдаалда Кыргызстандын жаштары улуттук кызыкчылыкты алдыга коюп, өлкөбүздүн өнүгүүсү үчүн бир максатты көздөп, ар тараптуу далалат кылып жаткандыгы кубандырат. Жаштар биздин негизги таянычыбыз жана бөксөргүс байлыгыбыз деп билем. Кечээ жакындагы Баткен окуяларында жаштыгын мекенчегине арнап, берген антына бекем туруп, өлкөбүздүн эгемендиги үчүн өмүрүн аябаган жоокерлерибиздин эрдиктери эч качан унутулбайт. Деги эле өлкө башына кандай кыйынчылык түшпөсүн, ата мекендин жеңилин жерден, оорун колдон алган жаштарыбыз четтен чыгат. Дүйнөнү каптаган коронавирус апаатында, Баткендеги куралдуу кагылыштарда, социалдык курч көйгөйлөрдү чечүүдө жана өлкөнүн башына түшкөн башка мүшкүл иштерде биздин жаштарыбыз кыргыз элине арка бел болуп беришти. Мындай жаштары бар кыргыз эли эч качан башын жерге салбайт. Өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошууга кол сунган жигердүү жаштарды мамлекет ар дайым кучак жайып тосуп алат. Себеби адам ресурстарына инвестиция жасоо биздин ийгиликтерибиздин башка ачкычы. Мына ошондуктан мамлекет жаштарды колдоого багытталган аракеттерди жасап келет. Жаштар күнү уюшулгандан тартып 20 жылдын ичинде өлкөдө жаш кыргызстандыктарды өнүктүрүү боюнча программалар, стратегиялар кабыл алынып, ишке ашырылууда. Ушу тапта мамлекет жаштар саясатын жактап, эң алды менен билим берүүнүн сапатын жогорулатууга өзгөчө көңүл бурууда. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда жаштар элибиздин үмүтү менен ишеничине айланды. Бизде спорт, маданият, билим жаатында мекенибиздин желегин желбиретип, дүйнө жүзүнө тааныткан улан кыздарыбыз арбын. Ошону менен бирге биздин жаш муундун өкүлдөрү ар түрдүү долбоорлорго катышып, ийгиликтерди жаратып, учурдун бардык чакырыктарына жооп берип жаткандыктарын белгилөө өзгөчө жагымдуу. Мындай жаштардын андан ары өнүгүүсүнө шарт түзүп берүү мамлекеттин бирден бир милдети. Ошол себептен таланттуу жаш муун өкүлдөрүнө чет өлкөдө билим алууга колдоо көрсөтүү жана дем берүү максатында жаңы муундун адистерин даярдоо боюнча эл үмүтү эл аралык стипендия уюштурулган.
Урматтуу достор, дагы бир жолу майрамыңар кут болсун. Биз ар кандай кыйынчылыктарды чын ниет, талыкпас мээнет менен жеңе билген асыл жаштарыбыз, билимдүү, жигердүү уул кыздарыбыз. Силер менен бирге алга карай умтулабыз. Ата мекен үчүн силерде ар дайым жалындаган жаштык, жигер, курч мүнөз, таза жүрөк, өжөр эмгек болсун. Өлкөбүздүн өнөгүүсү үчүн жаңы идеялар, жаңы демилгелер менен турмуш агымын жиреп кете бериңиздер. Силерге ийгиликтерди каалайм. Кыргызстан менен Россиянын ортосунда экономикалык кызматташтык программасына кол коюлду. Экономика жана коммерция министрлиги билдиргендей, соода экономикалык, илимий, техникалык жана гуманитардык кызматташтык боюнча комиссиянын жыйыны Бишкекте өттү. Анын алкагында министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Касмалиев жана Россиянын өкмөтүнүн төрагасынын орун басары Алексей Аверчук өз ара сооданы диверсификациялоого жана көбөйтүүгө, эки өлкөнүн ортосундагы инвестициялык, илимий, техникалык кызматташтыкты кеңейтүүгө багытталган экономикалык кызматташуу программасына кол коюшту. Белгиле кетсек, Россия Федерациясы менен болгон соода жүгүртүү 2022 жылы 42%га өскөн. Ушул жылдын январь-август айларында эки өлкөнүн ортосундагы сооданын көлөмү 2 миллиард доллардан ашкан. Айыл чарбасын каржылоо 10 долбоору боюнча жалпы 3 категория боюнча 4 миллиардтан ашык сом насыя берилди. Айыл чарба министрлигинин маалыматында насыялар өсүмдүк өстүрүү, мал чарбачылык жана айыл чарба продукциясын кайра иштетүү тармактарына берилген. Кыргызстандан электр жана почта байланыш тармагын 2022-27 жылдарга өнүктүрүү программасы бекитилди. Тиешелүү чечимге министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койду. Аталган документ өлкөдөгү электр жана почта байланыш тармагын мындан ары өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү максатында иштелип чыккан. Өлкөнүн аймагындагы жолдорду оңдоого мамлекеттик бюджеттен 17,7 миллиард сом бөлүнгөн. Ал эми өлкөдө 560 километр чакырым жолго асфальт төшөлдү. Бул жылдын 9 айында Кыргыз темир жолу аркылуу 271.461 жүргүнчү ташылган. Жыл башынан бери транспорт жана коммуникациялар министрлигинин аткарган иштери тууралуу кийинки материалда. Акыркы 9 айдын жыйынтыгы менен жол тармагында жалпысынан 500 чакырымдан ашык жол асфальтталган. Анын ичинен учурдагы бюджеттин эсебинен 172,2 километр, капиталдык салымдардын эсебинен 191,7 километр, ал эми инвестициялык долбоорлор боюнча 95 километр жолго асфальт төшөлдү. Президентибиз Садыр Нуркожоевич болсо ушунча көңүл буруп Минтранскачы ошол себептен ушундай жолдор мартен салынып атат да. Анан өзгөргө жана жол белгилеп кеткендей эле бизде ошо болгон асфальттуу жолдорубуздун баарын ушундай темпмен салсак, тез арада эле бүтүрчүдөйбүз. Ошондой эле жылдын башында жол тармагы боюнча жалпы пайдалануудагы автожолдорду кышкы кармоого өзгөчө көңүл бурулуп, жолдорду кар көчкүлөрдөн, сел жана жер көчкүлөрдөн, ошондой эле таш кулоолордон тазалоо иштери жүргүзүлгөн. Жалпысынан 17,7 миллиард акча каражаты бөлүндү. Ошонун чегинде биз бир топ жолдорду оңдодук. Жалпысынан алганда 500 километрден ашык жолдор оңдолду. Анын ичинде учурдагы бюджет анан мамлекеттик салымдар беребиз деп коет. Ошол чегинде 360 километрден ашык жолдор, жаңы асфальт жолдор пайда болду. Андан тышкары инвестициялык долбоорлордун чегинде 100 километрден ашык жолдор салынды. Ал эми балыкчы Тамчы Чолпон ата корумдуу жолу жаңыланууда. Анын алкагында калыңдыгы 9, узундугу 84 километр болгон асфальттын төмөнкү катмарын төшөө иштери бүткөрүлгөн. 97%га иштер аткарылды бүгүнкү күнгө. Дагы бир 3% кийинки 4 кварталга аткарабыз деген план коюлууда. Бүгүнкү күндө дагы иштер жүрүп жатат. Азыр основной ысык аралашмасы асфальт бетонный покрытие деп коебуз. Ошолор салынып бүттү. Жанагы бодурлоо жолу менен салынгандагы иштер аткарылды. Азыр шагылды төшөө иштери жүрүп жатат, жана асфальт бетон иштери дагы жүрүп жатат бүгүнкү күндө. Ушул жылдын 9 айында Кыргыз темир жолу аркылуу 271.461 жүргүнчү ташылган. Анын ичинен 74.000дей жүргүнчү эл аралык каттамдар менен, 200.000ге жакын жүргүнчү ички каттамдар менен ташылган.
9 айдын ичинде аткарылган иштин ичинде баарыңыздарга белгилүү болгондой ушул жылы 6 июнда жүргүнчүлөрдү ташуу каттамы эл аралык каттамдар жанданды. Бул каттамдар 6 июндан башталып жүрүп жатат. Бул Кыргызстандан Бишкектен Самарканд шаарына, Россия өлкөсүнө, ошондой эле Бишкек Новосибирск жана Бишкек Казань өлкөсүндө 3 каттамда каттап жатат. Электрондук транспорттук башкаруу автоматташтырылган маалымат системасын иштеп чыгуу үчүн долбоордун техникалык тапшырмасы иштелип чыккан. Аны ишке ашырууга 7 миллион 800 миң сом республикалык бюджеттен бөлүнгөн. Азыркы тапта Өзгөн шаарын айланып өтүүчү жол куруу, жүк ташуу транспорттардан жана автобустардан жыйымдарды чогултуу, салмак жана өлчөм көзөмөлдөөчү маалыматтык электрондук тутумун киргизүү, Бишкек шаарынын түндүк айланма жана Чүй облусунун калктуу конуштарын айланып өтүүчү жолду реконструкциялоо. Ошондой эле Бишкек Гүнту Белогорка суу самыр жолун жана Бишкек Ош жолунда альтернативдик туннелди куруу, мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоорлору боюнча иштер алынып барууда. Эскерте кетсек, үстүбүздөгү жылы аталган тармактын кызматкерлеринин айлык маянасы 3 эсеге көтөрүлгөн. Сүйүнөт Агаева, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек. Акыркы сааттарга алынган жаңылыктар мына ушулар болду. ЛТР каналынан алыстабай биз менен бирге болуңуздар. Ыр жана поэзия сүйүүчүлөрү. Ырчы Алтынбек Кыдыралиев, Акын Бердибек Жамгырчиев, Жаштык музасы керемет кечесине чакырат. Жалындуу поэзия, жандуу ырыгып эргүү алыңыз. Концертте токмакындар, таланттуу ырчы аткаруучулар, чыган актерлор коштойт. 17 ноябрда Улуттук филармонияда. Башталышы саат 18:00. Сурапилүү телефону 0702 66 74 05. Салык кызматынын лотереясына катышып, Батир, автоунаа, iPhone жана башка баалуу байгелерди утуп алыңыз. Салык чек тиркемесин жүктөп алып, жеке идентификациялык номериңизди, телефон номериңизди жана сыр сөзүңүздү терип катталыңыз. Эми товар же кызмат сатып алууда кассадан чек талап кылууну унутпаңыз. Тиркеме аркылуу кассалык чектин QR кодун сканерден өткөрүлүп, ID номер алыңыз. Бардык ID номерлер утушка катышат. Лотерея 31 декабрга чейин уланат. Чек талап кылып, байге утуп ал. Керектөөчү катары өз укугуңду корго. Бул жашоодо бизге берилген көп мүмкүнчүлүктөр бар. Байке, чек алыңыз. Бирок биз аларды дайыма колдон чыгарып жиберебиз. Баягы эле кыйын жашоо, күнүмдүк оокат бизди арбап алган. Токто, бардыгын кайра башынан баштоого убакыт келди. Мамлекеттик салык кызматы биз үчүн чоң мүмкүнчүлүк жаратты. Соода түйүндөрүнөн чек баракчасын талап кылып, салык чек тиркемеси аркылуу көптөгөн байгелерге ээ болуңуз. Алло. Менди салык кызматынын алкагында уюштурулган лотереядан утуп алган батириңиз куттуу болсун.
урматтуу бүтүрүүчүлөр, мына бүгүн сиздер Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин милициянын генерал-майору Эргашалиев атындагы академиясын ийгиликтүү аяктап жатасыздар. Даңктуу салты бар. Милициянын мына ушундай өзгөчө окуу жайын бүтүрүп жатканыңыздар менен чын дилимден куттуктайм. Өзгөчө окуу жайы дегенимдин себеби сиздер башка жогорку окуу жайларына салыштырмалуу сиздер тартип сакчысы деген кесиптин ээси болуп отурасыздар. Сиздер билим алган 5 жыл аралыгында биз сиздерге атуулдарыбыздын тынчтыгы менен коопсуздугун коргоону үйрөтүүгө аракет кылдык. Өлкөбүздө тынчтык өкүм сүрүп, туруктуулук болмоюнча биздин бир дагы ой мүдөбүз ишке ашпай тургандыгына күбө болдук. Андыктан силерге өтө жооптуу милдет тагылып отурат. Мен силерге айтарым, күчтүү, эрктүү, акыл эстүү болгула. Эң негизгиси калыс, чынчыл, ак ниет болсоңор гана эл ишеничине ээ боло аласыңар. Алган билимиңерди, погонуңарды сыйлаган болосуңар. Ал эми азыр мен окууда, тарбиялык иште өзгөчөлөнүп, билими, жүрүш-турушу менен жогорку баага татып, өзгөчө дипломдорго ээ болгондорго кысыл диплом жана катар баалуу сыйлыктарды тапшырып кетким келет. Лейтенант Уранов, диплом алууга катардан чык. Жарайт. Лейтенант Идирисова, диплом алууга катардан чык. Жарайт. Лейтенант Арзыматов, диплом алууга катардан чык. Жарайт. Жолдош генерал-майор, милиция лейтенанты Уранов диплом алууга келди. Жолдош генерал-майор, милициянын лейтенанты Идрисова диплом алууга келди. Жарайт. 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 Ата мекениме кызмат кылам. Ата мекениме кызмат кылам. Ата мекениме кызмат кылам. Эркин. О, апа. Бер келчи. Бул эмне? Эмне айрык? Бул деген апа маленький инцидент. Жөн эле. Көңүл бурбай эле коюңуз. Эмне кечиштиңерби? Коюңузчу апа, ичкен жокпуз. Эми бул деген... Эмне? Мындай эле апа. И баса апа. Баягы чоң атам өйдө жакка чалды. Мен кайсы жерде иштей турган болдум. Аны чоң атаң өзүнөн сурап ал. Залда отурат. Макул апа. О, чоң ата, кандайсыз? О! Куттуктайм. Бүтүшүң менен. Угуп турчу. Чоң атаң кандай жазганын. Между прочим, сагарынадым. О, кана? Айланайын кесиптеш, өзүңдү өзүң сактап жүр, ишиңди дайым тактап жүр. Милиция деген наамыңды кызматың менен актап жүр. Айланайын Алла жараткан, алакандай кыргыз элиме тынччылыкты бере көр. Аманчылык, токчулук, ден соолук менен барчылык, ырыс кешик бере көр.
Жаштарыма ыйманды, улууларга урматты, бар байлыгын бере көр. Айткандардын баарысын бизге дагы бере көр. Титиребей жерибиз, битиребей элибиз. Аман эсен бололу, сөздүн да болот коногу. Жамагымды бүтөйүн, жаштардан ыйман күтөйүн. Кандай экен? Сонун экен чоң ата. Укмуш экен. Просто супер. Мага жакты. Чын элеби? Аябай жакты. Мен эми милиция жөнүндө поэма жазсамбы деп турам. Угуп турчу, башын окуп берейин. Мына. Азыр. Чоң ата. Азыр. Кой туруңузчу. Эми аны окуп бериңизчи. Азыр деген бүтүрчүлөр жакшы кызматка орношуп жатышат. Эми чалчу жерге чалып коюңузчу. Небереңиз жакшы жерде иштесин да. Кайда шашасың? Жумуш эч жакка качпайт. Жумушко эч жерге качпайт. Бирок жакшы жер качып кетет го чоң ата. Чалып коюңузчу, пожалуйста. Ассаламу алейкум, Сауке, кандайсыз? Гүлү демдүү жүрөсүзбү, жакшысызбы? Рахмат, жакшы. Полковник, кандайсыз? Ишиң жакшы экен, алдыга жылып аттыр, өсө бер. Мен сени менен сыйынып барам. Эми келгенин себеби өзүң билесиң. Неберем быйыл окуусун бүттү. Билем. Окуну бүтүшүң менен батыр. Рахмат, жолдош полковник. Менин Бакан Тоайлымдын акыбалы кандай? Жакшы. Ошол Бакан Тоодо бош орун барбы? Азыр көрөбүз, карап көрөбүз. Азыр көрөбүз, Бакан Тоайлым. Так. Бар экен, Саука. Эмнеге сурап калдыңыз? Ошол Бакан Тоайлына участковый болуп барсын дедим эле. Дегенде эли менен иштешип көрсүн. Анан калганын кийин көрөт да. Так, Сауке, жарайт. Ала, Канатсевич. Мынау жерде, так, академияны бүтүп келген бір бала бар екен. Уранов Еркин. Бакан Тоайлы өкмөтүнө, участковыйлыкка. Карап көргүлөчү. Жакшы болот. Жакшы болот. Жакшы болот, Сауке. Карап көрөлү. Рахмат. Болуптур эмес, Сауке. Көрүшкөнчө. Жакшы, болуптур эмес, Рахмат. Кандай? Бакан То? Чоң ата, эмне кылганыңыз бул? Мени ал жерден мыркалар куруп эле жебейби? Мыркалар куруп жейби? Бас үйгө. Жипараны алып алып, атаңа барабыз. Кул хуваллоху ахад, Аллаху самад, лам ялид валам юлад валам якун лаху куфуан ахад. Субхана роббика роббил иззати амма ясифун, ва саламун алал мурсалин, вальхамдулиллахи роббил аламин. Амин. Шула кылган Кур'ан соолугу.
Dünyada bilmeye Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Erkin kolunun bir нәрсенин жакшылап эсиңе түйүп ал. Милициялардын арасында коркок, чыккынчы, саткындар көбөйө баштаганда кылмышкерлер баштарын көтөрө баштайт. Ошондо милициялардын эң мыктыларын чекесинен жок кыла баштайт. Качан гана погондордун жылдыздары иш менен эмес, акча менен эсептеле баштаганда ошондо кузгун чөөлөр көбөйө баштайт. Ошол жылы сенин атаң кыргыздын кыздарын чет мамлекетке жумуштап беребиз деп колчулукка сатып иш жүргүзгөн каракчылардын изине түшөт. Бул операцияны чакан гана оперлери билген. Эгерде атаңдын жардамчысы аны сатып жибербегенде каракчылар түрмөдө отурмак. А сенин атаң тирүү калмак. Ошол саткындын кесепетинен атаң капканга түшүп курман болгон. Ошо атам жардамчысы азыр кайда? Кийин анын да түйүнө жетишти. Каракчылар деле саткындарды көпкө кармабайт. Мен жакшылап угуп турчу. Эгерде биз азыр өлкөбүздү ретке келтире албасак, кийин сенин уул кыздарыңдын, небере чөбөрөлөрүңдүн келечектери да күмөн болот. Милициянын погондорун кийгенден кийин өч алым максатында эмес, сенин укум тукумуңдун уланыш үчүн кызмат өтөшүң керек. Илгери академияга өтүш үчүн А дегенде аскерге барып келиш керек болчу. Ал эми өсө турган жолубуз тиги райондон башталчу. Эч нерсени көрө элек жатып, жылуу жумшак жерден баштасаң, кийин менин атымды да, атаңдын атын да уят кыласың. Чыныгы милиционер болом десең, элиңди таан, жериңди таан, алардын тамырына сугарыл. Билбем чоң атаңа мынча жамандык кылгансың. Жерди түйүн айдап тур. Жо, мен түшүнөм дечи, өзүнүн айылы, туугандары дегендей. Бирок бир да тууганы калбаптыр. Эми барып жанагы шалаакы Саламаттын колуна түшөсүң. Саламат ишке келгенден бери бир да кылмышчы ачыла элек. Чоң атам көп айтып калчу. Ошол айылдан Кожо Мурат тукумунан болобуз деп. Бирок ата-энеси эрте каза болуп интернатта чоңойгон. Ошондуктан ал менин чыныгым экенимди таанысын деп бул айылга жиберген. Мейли, карап көр. Балким тууган таап аларсың. Саламат менен иштеп таалим алсага пара алып, анан катынга баргандан башканы үйрөтпөсө керек. Бир айдан кийин качпасаң болду. Жок, качпайм. Көрөбүз. Көрөбүз. Uyqalab atат го. Hey, kел атат. Каяка кетип калдың?
Саламатсызбы, жолдош полковник. Милициянын капитаны Алиев. Вольно. Ассаламу алейкум. Салам алейкум, жолдош полковник. Жакшы. Рас келбедиңизби, сизди күтүп аттык элек. Аха. Сиз жок бир маселе чечилбей атат, ошону чечип берсеңиз. Siz маселеңизди кое туруңузчу, аз маселеңизди чечебиз. Мен биякташтырып коеюн. Макул. Мал уруулук боюнча 10 арыз түштү. Бирөө дагы ачыл элек. Не кылып атасың өзү? Иштеп атабыз, жолдош полковник. Бирок тиги уурлар камырдан кыл суургандай таза иштеп атышпайбы? Камырдан кыл сургандай таз иш кылып аткан болсо, анда бирөөдөн сыйлык жазбайсыңбы? Айтып коеюн. Могу баланын аты Эркин. Сени менен иштейт. Экөөлөп иштесең, балким ишиңерден жыйдык чыгар. Эркин. Саламатчылык. Мунуңуз уй издеп кел десең, бей издеген эме го? Уй менен жылкынын айырмасын билбесе, үйрөт сен. Айтып коеюн. Бул мурдагы отставкадагы генерал Уранов Сабырдын небереси болот. Түшүнүп ал. Түшүндүм. Эгерде бул жигит менен бир бала боло турган болсо, башың менен жооп бересиң, айтып коеюн. Уктуңбу? Уктум. Смотри. Жолдош полковник, эми сиздин жардамыңыз менен чечилет ал иш. Болбосо чечилчүдөй туру жок. Жок, сиз айттыңызчы. Эмне маселе? Менин маселем эми бул жерден түшүндүрүп бере албайм эми. Ал жерге барып түшүндүрүш керек болот. Сөз барыш керек. Сөз бар. Бул жигитти киргизип, иш пландар менен тааныштырып, жатаканасын көргөз. Биз азыр келебиз. Мейлиңиз. Кеттикпи? Баралы. Мейлем. Эми бул эки кишинин чыры болуп атат да. Биринчи бир кишиге берип койгон. Андан кийин дагы бир кишиге берип койгон. Менин артыман бассаң. Да. Ушул жерде жашайсың. Могул жерге жатасың. Жооңуң келсе, жолдун ар жагында 100 сомдон баня бар. Ошол жака түшөсүң. Түшүндүңбү? Туалет тоже 100 сомов, да, рядом? Туалет эшикте. Эшикке чыгасың. Да. Жүрүңүз, жолдош полковник. Элдин ызычуусу бүтпөйт экен да. Эми биздин айыл өкмөтү менен бул орток айыл өкмөтүнүн ортосун боо суу бөлүп турат. Чек ара дайым суу менен бөлүнөт да. Туура айтасыз. Бияк жагы биздики, аркы бети тиги орток айыл өкмөтүнүкү. Анан эмне куруп жатат экен дебейсизби? Эмне куруп атат? Форель өстүргөн көлмөлөрдү куруп жатышат. Курсам эмне болуп тур? Балык кармап өстүрө турган бизнес да. Мындайча айтканда. Кандай болсо эмне экен? Эми кандайча эмне болуп тур? Чек арабыз суу менен бөлүнүп тургандан кийин балыктын жарымысы биздики да. Демек биздин балыктарды алар оборотко айландырып пайда көрүп жатышпайбы? Биз процент алышыбыз керек болуп атат. Өзүнө сүйлөшүп көрдүңбү? Эми алардын мен уга турган түрү ниети жок алардын. Анда сен деле балык өстүрө бер да. Эми өзүбүздүн акчабыз жок болуп атпайбы? Бирөөлөргө айтсак кечигип калдыңар дейт. Эми бир сууда эки конкурент болгон болбойт экен да. Анда мен эмне кылышым керек? Эми сиз мыйзамдын өкүлү катары таасириңизди тийгизип кой. Абдан жакшы болот эле да. Анан
бир ошо мыйзамдын негизинде 10% бизге ыйгарып берсе, жылы бою сизге кичине форель алып келип турат элек дегендей да. Макул. Мен бир күнү бош болгондо бир келип сүйлөшүп Жок. Как раз жумушчулардын арасында иштеп атат. Табылды деген эме. Кайсы? Тетиги КамАЗдын жанында. Турбай биягында. Биягындагы. Ошону менен азыр эле чечип берсеңиз жакшы болот эле. Саламатсың байланай. Келиңиз. Олтуруңуз. Рахмат айланай. Не oldu? Сен мага жардам бербесең болбой калды. Не oldu? Балам шаарга кеткен. 2 күндөн бери дайыны жок. Же телефон чалбайт. Келиңиз кайда? Үйдө. Жалгызбы? Ооба. Анда келиниңиз билет болуш керек, балаңыз каяка кеткен. Мүмкүн билсе билер. Жүрүңүз анда барып сурабайлыбы? Саламат байке, мен эле барып келбейинби? Сен азыр жашсың. Андай калың жетпейт сенин. Апа? Ооба, мен дагы барам. Ооба, мен өзүм эле сурап келем. Жүр кой. Эй, сен биякта бол. Макул. Болуптур. Апа, кел бул машинага отуруңуз. Саламат. Саламат кайда? Ал жумуш боюнча кеткен. Сен ким болосуң? Мен жаңы участковый, лейтенант Туранов Эркин. Жүрчү мага жардамдаша очуп отур. Тогумду да барат азыр. Заявление жазыңыз, келиңиз. Заявление анансыздан болчу отур. Кеш болгон. Макул. Кетигиле. Мен тоғым жоча деген кылайлар. Айтпадым эле чыгып калдык деп. Азыр так. Сиз солго, мен оңго. Кыйкырганда чыгыңыз. Сиз солго, мен оңго. Кыйкырганда чыгыңыз дейм. Макул. Стоять, милиция! Колуңарды көтөргүлө. Сиздин тоғуңуз бу? Менин тоғум эле. Жок, биздин тоқ. Менин тоғум. Жүнү башы гана анда. Жок, байке, биздин тоқ бул. Өртөп салдым, дайым биргизбейин деп бою көтөң. Байке, биздики бул. Жок, байке, биздики бул. Так, эй, участокта жичебиз давай. Баскыла участок. Бул. Байке, бул биздики. Сиз баса бериңиз артынан. Көрсөтөмөтлөргө кимдин тоғуну каганда нең дуайда десе. Бол, батак бас. Hay, bol, kendi çürmeysin bu başından. Bol sen, emne turasın? Bugün tazalap bütüşüyüz gerek. Batırak bolgula. Öt, sunu tazalagıla, bol tazalagıla. Bol ev, tazalabaysar bılcırabastan. Konak kelip kalып turga. Assalamu alaikum tavuk. Wa alaikum salam, geliniz Joldaş polkovnik. İşilgeri. Rahmat. Жақсы. Ишиңер го жакшы болуп аткан экен. Бирок калыстык сакталбай атыр таук. Суу коюңузчу. Экөңкү болгондон кийин бирдей болуш керек да. Туура айтасыз, Жолдош полковник. Калыстык болуш үчүн мындай кылайлы. 2 ай өкмөттөн турган биргелешкен комиссия түзөлү. Судагы балыктын баарын 2ге бөлүп коелу. Кандайча? Кадимкидей эле. Карыпбек өзүнүн балыктарына ээн тамгасын бассын, мен өзүмдүн балыктарыма ээн коеюн. Анан Кудай урсун. Карыпбектин балын кармасам.
Эгерде кармап калган болсом, акырын кайра суга коюп жиберем. Бирок эгерде Карыпбек менин балыгымды кармап жеп алган болсо, таарынбасын. Ойлоп таппаганың жок да Тауке. Жолдош полковник. А бул иште өз жайына эле койбойсузбу? А биз сизге жыл бою форелдерден капсыз кылып турабыз. Да? Болуп тур. Мен тигинен барып сүйлөшүп көрөйүн. Экинчи бул маселени көтөргүдөй болбосун. Бойло ошентпейсизби? Биз бул жерде аябай ушундай эс алуу жай кылабыз. Конокторду алып келгенде уянбай каласыз. Сиз үчүн баары бекер болот. Сүйлөштүк анда. Рахмат. Рахмат сизге. Ne oldu? Бүттү. Рахмат. Сүйлөштүк. Ал ошону көрмөк. Сиздин бул жакшылыгыңызды эч качан унутпайбыз. Экинчи бир жылдык. Экинчи сен балыңа тийишпей турган болду. Эч качан бул жакшылыгыңызды унутпайм. Бир жылдык балыгыңыз бизден болот эми. Эми мен эмне кылышым керек? Эмне кылышың керек? Эми бүгүндөн баштап эле комиссияны түзө баштайсың. Бүгүндөн баштаппы? Вот. Анан экөө сүйлөшөсүң да суунун ичиндеги балыкты тең экөө бөлөсүңөр дагы сен өзүң тамгаңды, тигил өзүң тамгансың, ар бир балыкка басып чыгасың. Андай болсо бүгүн эле баштайм. Комиссияны бүгүн түзөм. Сиз ушундай акылдуу адамсыз да. Жолдош полковник, токтоңузчу. Мөмөсүн берип атат, жемишин берип атат, буудайын берип атат. Табият болгон үчүн адамда жашоо болуп атат. Табигый кырсыкты табигый гана мыйзам сактап калат дейт. Ошон үчүн кыргыз жердин дагы, оттун дагы, суунун дагы, таштын дагы кырсыгын билип келген. Тилин билип келген. Табият дейт, могу табият. Кудайдын көзгө көрүнгөн керемети. Кудайды адам көрө албай атабызбы? Бирок ошо табият Кудайдын көзгө көрүнгөн керемети. Ошон үчүн кыргыз табиятка аярлап мамиле кылып келген. Алам табият үчөө киндикте эштейт. Бүгүнкү күнү айтып атат мына. Участковый жөнүндө кеп болуп атпайбы? Айылда. Участковыйлар жөнүндө, МВД жөнүндө, дегил адамдын көкүрөгү жөнүндө, коррупция жөнүндө болуп атат. Коррупция эч качан токтобойт. Адам өзүнүн таанымайын. Бол, киргиле. Ай, таңдайым атып жанатан бери келатым. Давай, киргиле. Лицом к стене. Бүрүнүн байлыгы жигинен эң турбайын десе. Ой, байке, биздики болчу бул байке. Кайдагы сенин тогуң эң турбайын. Муздак суң барбы я? Азыр. Жаткан жерде бар. Жаткан жерде? Ай, бештөктү калтырып эле койбойсузбу? Ай, эч ким тийбейт. Калтырып эле коюңуз. Жүрүңүз. Тамагын өдөдү. Sıkkın dedi. Rasımsımdı kandırıp şunlar olmaz. Hey. Ай, саламат байке. Бул Ишток болчу да. Тоо экенин билип атам. Келбейсиңерби? Эй, саламат. Не? Не? Уурunu карак tutulap turып алып.
Жолда кетіп баратсам туып ай рахмат рахмат а бұл кімнің тоғанан? Жон, неге мелдешесің? Неге мелдешейлі? Жекеге. Үш жолдан, не? Анда мындай қылбайлы, моуға 1, моуға 2, моуға 3. Сүйлөштүк. Сүйлөштүк бу? Атыңыз, iyi көрөйлү. 1, 2, 3. Ха, тур, есептейли. 34. 34. Эстеп калдыңыз? Эми. Сен ат. Мына. İyi. Ay, ё-моё. Тас. 1, 2, 3. Ал. Аз утам сизди. Кашымдай. Эмнеге? Ушундай эле шалбанга. Шалбан элеби? 19. Байкаптыңыз сен. Мына. Контрольный. Мына утам Келем bir жол. Алло? Привет, Эркин, как дела? Привет, Аида. Как там твои бараны? Нормально, тебе горячий поцелуй передают. От меня им тоже большой привет передавай. Ну как ты там? Ой, плохо. Целыми днями лежу, ничего не делаю. Ну, тебе повезло. А мы тут как в армии, ни выходных, ни праздников. Одним словом, завидую тебе. Что, даже нету времени погулять? Поверишь, даже погулять времени нет. Даже с Тимой? Даже с Тимой. Я счастлив. Ну ничего, я на выходных выберусь, погуляем вместе. Хорошо, когда приедешь, скажи, погуляем. Извини, Эркин, у меня тут люди, я побежала. Все, Аида, ладно, пока. Давай, до связи. Пока. Aha. Bugün erten menen çıkıp öyle tapmaya kaldım dediniz mi? Ооба, эртеменен чыгып таппай калдым. Издедим, айылды бүт кыдырып. Жок. 13 iyul dep жазыңыз başına. Erten menen tursam dep, he? Макул. Алло? Кандайсың, балам? Кандайсыз, апа? Жайланышып алдыңбы? Курсагың ач эмеспи? Бардыгы жакшы. Тамак аш кеңири, күндө эт. Бирок апа, зеригип кеттим. Кылмыш жок, кылмышкер да жок. Антип айтпа, балам. Мен башында жибергим келген эмес. Бирок кийин ойлонуп, чоң атаң да туура айтат. Туугандарыңдын арасында болгонуң жакшы, тынчыраак да болот. Макул, өзүңүз кандайсыз? Ден соолугуңуз кандай? Менде баары жакшы, иштеп атам. Чоң атам кандай? Кабинетинде эле отурат, ырларын жазып жатат. Жазыңыз. Erkin! Azır жаза беріңізші. Erkin! Erkin! Курсагыңды ачышырбай, тойгузуп жүрсөң макулбу? Макул апа, мени чакырып атышат. Анан чалышабыз, Аман жүр, балам. Ден соолукта жүр. Калганы баары жакшы болот. Рахмат апа, макул, жакшылаңыздар. Жазыңыз қанша жашта, өңі, түсі. Ал аяқ торат болчу. О, саламат байке. Эркин, магазинге барып, лепешка, экин ал. Сахары, чай алып кел, чыгалбай калыптыр. Макул, азыр барып келем. Так. Азыр. Эркин. Эркин. Оу.
Зубной пастала келчи. İyi makul. Аякта эмес. Каякта? Магазин могу, чоң көчө менен өйдө чыккан. Все. Так, жанагы. Так, эмне деп жаздыңыз? Эртең менен чыгып таппай калдым. Эме, өңүтүсү канчада? Ала туяк